Assalamu alaikum, Авангард Лотто YouTube каналының көрермандары жана подписчиктер тугандар. Бүгүн главный приз бизде. Утуп алсаңыздар өткөрүп беребиз тугандар. Жана bundan сырткары тугандар 140 конверт 4000 сомдуктан койдук. Общий приздин саны 144 приз болот тугандар. Бул оюнга кантип катышабыз десеңиздер тугандар, бул жерде Кыргызстанда мекендештерибизге эл карта коебуз тугандар. Эл картага чек жөнөтүп, бул жерде WhatsApp номерге жөнөтсөңүз bir gün туруп турсаңыздар сиздерге билеттериңиз барат тугандар. Бул жерде Россияда иштеген мекендештерибизге Сбербанк койдук тугандар. Билеттин баасы 2000 сомдон 2000 болгон 2400 штук болот тугандар. Лото ойносо болобу, лотонун кандай экенин жакшы түшүнбөйм, бирок лотереяны тыйынга сатып алсаң арам болот. Себеби сен утуп алышың мүмкүн, башка бир утпай калышы мүмкүн да. А бирок бензин куйганда, башка кылганда бекерден бекер бириндай бир лотерея колуңа бере турган болсо, мисалы үчүн 100 литр бензин куйган үчүн бир лотерея берип, жагы бир неке кылган үчүн бир неке бере турган болсо, аны алсаң болот же бекер тарат салсаң болот. Бирок акчага лотерея сатып алып же акчага ушундай лото сатып алып туруп анан ошону ойной турган болсоң, бул кумардын бир түрүнө кошулат. Шарият ошол нерседен толугу менен тият, урматтуу бир тууганым, ушул нерседен этият болуш керек. Мисалы үчүн лотерея кандай? 100 000 сом лотерея чыгарат дагы, ошону миллион сомго сатышат дагы, анан ошол 100 000 сомдук лотереяны миллион сомго сатып туруп, аны подаркага 200 000 сом берип коет, ошо менен 700 000 сом болуп чөнтөгөндө калып кетет. Алган адам утуп атат туура, жакшы эми мындай жакшы дүйнө эсептегенде, бирок калгандарчы акча бекерден кетип калды. Бул арам. Жанагы камсыздоодо эле, аукцион деген базар коюп, ким алат деген эле сөз ал. Мен алам деп эле кымбатыраак ала берет, ал башка маселе. Заправка боло берет. Өзүң 10 литр куясың, өзүң акчага куясың, анан көп куйган сайын сага лотерея берет го. Бул деген кызыктыруучу сыйлыктар ал боло берет. Ал жарай берет. Лотерея 100% берсе? Кандай? 100% 90% жоктон. Yok, 99% berip 1% ала албай калса арам боло берет. Эгерде 100% анда карыз берген карыз алган эле болуп калат да. 100 сом лотерея сатып алдың, анан 100 сом утуп алдың, Эл үчүн бар да керек. Эл үчүн? Мындай. Машина, сачлыя болсун. Жок, эл үчүн да, Кудай үчүн да болбойт. Лотерея ойноткондордун бардыгы өзү үчүн гана ойнотот, билесизби шуну? Эч ким эл үчүн ойнотпойт. Şunu sizge erece yazıp alın bu жерге. Biz Suröörel dedik mına gelinçegim jana lotereya boyunça эле kızıgıp men айтсам деле болбой өзүң Suröörчү кулагым менен угайын деп жана лотерея ойнотуп атышпайбы? Телевидениядачы ал миллионер болсун деп эле кыялданат да. Ошону туура эместигин жакшылап түшүндүрүп айтып койсоң. Лотерея ойногон арам, анткени адамдардын бардыгы эле утпайт бир нерсени, болгону сиз утуп калышыңыз мүмкүн, бирок башкалар жөн эле сатып алып ошо ойдон калып кетет. Демек, башка бирөөнүн акчасын арам жол менен жегенге барабар күнөө болот. Ошондуктан лотереяны сатып алып ойногон арам, жана дагы арам. Аны өкмөт чыгарабы, мамлекет чыгарабы, эч маташмач айырмасы жок. Лотерея болсо эле арам деп айтылына берет. Азыркы учурда коомубуздун эң көйгөйлүү проблемалар болгон лотто дейт. Кумар оюнун жабылышына дуа кылып коесуздарбы дейт. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ушул кумар оюндардын баары жабылып, Кудай Таалам адилеттүүлүк берсин. Кудай Таалам урушуп кеткендер жарасын, таармышкандар табышсын, үйлөрү муздагандар үйлөрү жылысын. Kömürcüktör kömürlü olsun, tesibimiz buzulmasın, çoğunların жүрөгү түшпөсүн аны көрүп. Кудай Таалам имандуулук ата берген болсун, балдар жетим калбасын. Кудай Таалам ким кандай аруу тилек менен дуа кылып аткан болсо, Кудай Таалам тилектердин бардыгын тегиз кабыл кылсын. Кудайым шерменде кылбасын. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil ahireti hasana wa qina azabannar. Amin. Bir rahmet ya Erhamer Rahim.